Саламатсызбы Элим байке, тынч амансызбы? Зыярат сапарыңыз кабыл болсун. Сизге көптөн бери катталып жүрөм, аккаунтуңуз жоголуп кетсе кайра таап алып дейт. Чоң рахмат. Элим байке, сизди билимдүү юрист катары коомдо болгон оң сол көрүнүштөргө кайдыгер карабаган жаран катары бир суроо берейин дегенмин. Ипотекага же рассрочкага батир аларда алданып же кыйынчылыктарга кабылып калбаш үчүн кандай документтерге, кандай критерийлерге көңүл буруу зарыл? Кыскасы бөлүп төлөө тууралуу жол жобосунун эрежелерин айтып койсоңуз, кеңеш берип койсоңуз абдан ыраазы болмокпуз. Азыр бул тармакта өтө ар кандай жагымсыз учурлар көп болуп жатат. Алдын ала чоң рахмат дейт. Рахмат. Санжар иним, чоң рахмат. Эми тигилже бул ипотека аларда албетте бул эң биринчи маселе, бул ушунун пайызына караш керек да. Анан пайызына карап өзүңүздөрдүн ошеки каржы булагыңар ошол пайызды ипотеканы жапканга жетеби, өзүңүздөргө кыйналбастан башка дагы жашооңуздарга акча артып калабы, ошону караш керек да. Анан кайсынысы сиздерге ыңгайлуураак? Батирге акча төлөп жашаган ыңгайлууракпы, же ошо батирге кетип аткан акчаны ошол ипотеканын пайыздарына берип үстүнө акча кошуп туруп жапкан жакшыбы, ошону караш керек да. Эгерде ошо ипотеканын пайыздарын башкаларын жапкандан арткан акча жашооңуздарга кыйын болуп атса, маны реалдуу караш керек да. Анда кийин ошоки деги ипотека, деги кредит алууда кыйын болот. Ошону эзгистерге тутуп коюшуңуздар керек. Бул бир. Экинчиден, мен жанагы буга чейин дагы көп суроолорго жооп бергенде айтып кеткеним, тигил же бул жерден ипотекага же кредит алып атканда ошеки каржы булак бере турган ишеничтүү болуш керек. Же бул мамлекеттик ипотека компания болуш керек, же болбосо бул ишеничтүү кепилдиги бар, тарыхы бар банк болуш керек. Бир каяктагы ломбардтан же бир белгисиз кредиттик уюмдан алып алуудан алыс болуш керек. Анан жана пайыздарды сөзсүз түрдө санап чыгыш керек. Биз болсо жөн эле туруп эле кол коюп эле шагыратып эле эптеп эле берсе экен деп алып болуп атпайбызбы? Ошону карашыбыз керек да. Эң негизгиси ошол. Анан эми жалпысынан мен минтип айтып кетет элем, ошо кредит боюнча дагы сурай беришет да, мен кредит төлөй албай атам, тигинтем дей. Кредит алганда ошерекини карап, мен ушуну төлөй албай калсам тамымды алып койгонго же жанагы кепилдикке берген, күрөөгө койгон мүлктү жоготуп койгонго мен даярмынбы, ошол карыздарымды жаба алабы деп ошону ойлонуп анан кылыш керек да. Бул өтө кылдат маселе да. Анан биз болсо карызды мойнубузга үйүп алабыз, аны төлөгөн каржы булактарыбыз аныкталган эмес, же болбосо баягы мындай олку солку болуп турган жумуштагы айлыгыбызга эле үмүттөнүп коюп отурабыз. Анан кийин жумуштан ыргып кетсек, айлыгыбыз жок болуп калса, көчө карайлап отуруп калабыз да. Кээ бирөөлөр дагы бар, тиги ипотека карызы, ипотека деген деги эле кредиттик карызы болуп атса, ошол карызды жабыш үчүн башка жерден карыз алат да. Ломбардка барып карыз алгандарды көрөм, айланайын. Анан ошентип эле өзүн өзү саздан сазга тыга берет. Анан кийин тиги мен өлдүм, куш болдум деп туруп барып асынып алгандар, атынып алгандар канча, айланайын. Мен ошол асынып алган, атынып алгандарды айтам да, негизи бети жоктор да, өздөрү го маселени чечип алышты. Бирок ал өздөрүнүн маселеси да. Тиги өзүнүн маселесин чечип алды, карызы калды да чечилбей. Ал үй бүлөсүндө калды, балдарында, аялында калды. Кеп ошондо болуп атпайбы? Алардын тамын алып алды, эшикке чыгарып койду, көчөдө калды. Сен го асынып муну өлүп калдың, ошону ойлойсуң го биринчи. Кеп ошондо болуп атпайбы? Ал маселе сен асылып өлүп калган менен эле чечилсе, анда аябай сонун болмоку? Анда тиги эптеп септеп атып бир толтура кредитти алып туруп, акчасын алып туруп, асынып өлүп калдың, ошо менен жабылып калды. Кеп анда эмес да, жабылбайт да. Кеп ошондо да, туугандар, ошону ойлонуп карап кылдаттык менен иш алып барыш керек. Эгер силердин билимиңер жетпей атса, сөзсүз түрдө консультация кылып сураш керек. Юристтерден сураш керек, билген адамдардан сураш керек, акылы жеткен адамдарга барыш керек. Ошону сурап, анан кеп кеңешин алып, анан сурап туруп, анан кылдаттуу кадам ташташыңыздар керек да. Ийгилик.